Илим жана зикир. Илим 21. Абу Вақид Лайси радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдар менен мечитте олтурат эле. 3 киши кирип келишти. Экөөсү пайгамбарга көңүл бөлүштү. А үчүнчүсү кетип калды. Экөөнүн бири тегеректеп олтурган адамдардын катарынан бош орун байкай коюп, ошол жерге барып олтурду. Экинчиси арт жакка олтурду. А үчүнчүсү бурулуп кетип калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдар менен болгон маегин бүткөн соң мындай деди. Бул 3 киши жөнүндө бир кабар айтып берейинби? Алардын бири Алладан баш маанек жай издеди эле, Алла ага баш маанек жай берип калкалап алды. Экинчиси уялып койду эле, сооп, ырайымдан, кур калтыруудан Алла да уялды. А үчүнчүсү жүзүн буруп койду эле, Алла Таала да андан жүзүн буруп койду. Абу Вақид Лайси радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдар менен мечитте олтурат эле. 3 киши кирип келишти. Экөөсү пайгамбарга көңүл бөлүштү. А үчүнчүсү кетип калды. Экөөнүн бири тегеректеп олтурган адамдардын катарынан бош орун байкай коюп, ошол жерге барып олтурду. Экинчиси арт жакка олтурду. А үчүнчүсү бурулуп кетип калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдар менен болгон маегин бүткөн соң мындай деди. Бул 3 киши жөнүндө бир кабар айтып берейинби? Алардын бири Алладан баш маанек жай издеди эле, Алла ага баш маанек жай берип калкалап алды. Экинчиси уялып койду эле, сооп, ырайымдан, кур калтыруудан Алла да уялды. А үчүнчүсү жүзүн буруп койду эле, Алла Таала да андан жүзүн буруп койду. Бухари.